Амансыздарбы мекендештер. Бүгін Транскапитал банкта дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. МФЦден сдавать эттик. Кичине болсо дагы маек болсун деп, ушинтип дасторкон үстүндө сүйлөшүп атабыз. Бизде дагы ар кандай күмөндөр болуп атты, бирок аны ачыгын айтабыз. Мен тандап жолдошума көбүрөөк мен виноват болуп жүрдүм да, болот болбойт деп. 20 август. 20 августта ушинтип үй бүлөлөрү менен келип, ачкычыны тапшырып бүттүк. Кайратбек байке, Зарин эжесиздерди биздин компаниянын атынан куттуктайбыз. Мекендештер турак жай алуу жолу ар кандай болуп калат. Дал бул кардарлар жөнүндө айтсам, биздин компанияга январь айында кайрылган. Эмне үчүн январдан августка чейин убакыт кеткен өздөрү айтып берсин. Себеби биз айтканыбыз менен баягы кардарлар башкачараак айтат да. Себеби ичиндеги эмоциялар, баягы күтүүлөр кандай болду, сиздер менен бөлүшүп кетсин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, аябай кызыктуу башкача маек болот деп ойлоп жатам. Келиңиздер, сүйлөшүңүздөр. Биз январь айында 15-inde айрылганбыз. Ушул Нарматованын KG Group. KG недвижимость, KG недвижимость. Бизге одобрение болгон. 15 күндө февралда эле болгон одобрение. Бирок сумма бизге жетпей калды, ошо биз Алатран квартира. Ошо кайрадан одобрениеге созаемщик өзүбүздүн туугандардан бирөөнү койдук. Аныкы дагы бираз салатай каналдан немелери бар экен, ошондой бираз проблема болуп, аны өткөрө албай калды, ошон үчүн созулуп калды да бизге. Кийин Кудай кааласа мынакей үчүнчү өзүмдүн иниме Маратбекти кошуп, мына август айында Кудай кааласа бизге июлда одобрение болду. Августта мына бүгүн 5-inde сделканы бүтүрүп алдык аман эсен. Урматтуу мекендештер, ушул KG недвижимостьке кайрылыңыздар. Бизде дагы ар кандай күмөндөр болуп атты, бирок аны ачыгын айтабыз. Эмне деген биринчи сел коюш керек экен, максат. Кудай кааласа алам деп. Анан эч качан арка чегинүү деген болбош керек экен. Буларга мынакей биз бүгүн ишенип турабыз. Биз менен чогуу таң аткандан мына уже кеч кирип атат, кечке чейин чогуу жүрдүк. Өз көзүбүз менен көрдүк, булардын иши дагы жеңил эмес экен. Ар дайым сабыр керек экен. Сабыр түйү сар алтын дейт. Мына Кудай кааласа жакында күлүш тапшыруу болсо дагы видео материал даярдап чыгарабыз деген үмүт бар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн ошо 5-август күнү ошол Зульфияны тандап, KG недвижимостун тандап келгенибизге өкүнбөйбүз. Бүгүнкү күнү биз сделкага чыгып, ошо Москвага жакын жерден, Котельники районунан үй алып отурабыз. Рахмат силерге дагы чоң. Эмне демекчибиз? Эми биз бул компанияны карап, будан башка дагы компанияга барып, мындай караштырып жүрүп тандаганбыз. Азыр тандаганыбызга өкүнбөйбүз, Кудайга шүгүр. Эми бул убакытка чейин биз январь айында келсек, азыр жолдошум айткандай, азыр ушул август айына чейин көптөгөн кыйынчылыктар башыбыздан өттү, ачыгын айтканда. Же документибиз туура келбей калат. Эми бул компаниядан зависит эткен жок да, бизден көп неме болуп калды. Биздин документтерибиз туура болбой, көп ушу документ жагынан кармалып калдык. Бирок ошентсе дагы бул компания бизге ишеним көрсөтүп, сиздер жасайсыздар, кылыңыздар дегенден ушу документтерибизди чогултуп отуруп, мына бүгүн жакшы күнгө жеттик. Биз ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет дагы бир жолу. Нелерди айтсам экен, эми биз ушул январь айында сделкага кол коюп, неме түзгөнүбүздөн кийин август айына чейин көптөгөн окуяларыбыз болду. Баягы сомнениябыз дагы болду. Болобу деп, эми ачыгын айтканда бул компанияны жолдошум экөөбүз сүйлөшө келгенде мен тандап жолдошума көбүрөөк мен виноват болуп жүрдүм да, болот болбойт деп. Мен ичимде бирок өзүм көп нерсеге уверенный жүрөм. Мен ичимде жүрдүм, болот, ар качан болот деген нерсени жасап жүрөм өзүм дагы. Жашоомдо да ошондой. Анан
кыйынчылыктар менен мына бүгүн Кудайга шүгүр биз алдык, сүйүнүп турабыз аябай, Кудайга шүгүр. Эми дагы бир жуманын ар жак бер жагы буюрса күлүштөрүбүздү алабыз деген дагы азыр сүйлөшүүлөр болду. Рахмат силерге. Силерге да рахмат. Бизге терпение кылып, биздин сомненияларыбызды иногда жакшы жакка кабыл алып, иногда мен сага чалып, Зуфияга чалып, болобу болбойбу Зуфия деп сураган күндөрүм дагы болгон. Бирок мына жакшы, биз азыр 100% ишеним менен айта алабыз. Бул компанияга келсеңиздер өкүнбөйсүздөр. Жакшы результат алып, бардыгына жакшы жагына 100% менен чыгып беришет. Дагы эмне демекчибиз, эми биз азыр сүйүнгөнүбүздөн дагы көп нерсени айта албай турабыз, Зуфия. Буюрса, алдыда дагы жакшы күндөрүбүз, дагы жолугушууларыбыз болот. Кудай кааласа, рахмат силерге. Эң биринчиден биз силерге чоң ыраазычылык билдиргибиз келет. Ишиңерге ийгилик. Аллах таалам силерге дагы жакшы нерселерди, жакшы күндөрдү, эң сонун нерселерди белек кылсын, насип кылсын демекчимин. Ден соолугуңар болсун, ата-энеңер менен, үй бүлөңөр менен, тууган уруңар менен, жакшы адамдарыңар менен ар качан бар болгула. Жакшы сөздөрүм ушул. Рахмат чоң. Ошо мекендештер анан турак жай алганда негизи үй бүлө менен кеңешип алган жакшы. Себеби ар кандай адамдар болот, ар кандай советчиктер дагы болот. Именно Кайратбек байкенин иниси да катышуучу болуп калды. Былтыры үй алган экен. Анан кардарларыбыз айтып кетти, ошол именно үй алган адам түшүнөт экен депчи, аягына чейин колдоп, сиздер алыңыздар, өкүнбөйсүздөр дегенден аягына чейин чыктык дейт. Себеби турак жай алганда эки жактын аракети керек. Эгерде биз ушунчалык аракет кылып, кардарларыбыз аракет кылбай, ишенбөөчүлүк кылып, же артка кадам таштаса иши жүрүшпөйт. Турак жай алам деп кайрылгандан кийин биз баштайбыз, уландырып иш процессин чогуу алып кетебиз. Аягына чейин, мисалы үчүн канча убакыт өтпөсүн, биз дайыма кардарларга айтып келебиз. Бизден колубуздун келишинче аягына чейин сөзсүз чыгарабыз, аракет кылабыз деп. Ошол мекендештер 2 бөлмөлүү 5 миллион 550-гө түштү. Буюрса эмки жума турак жайдын өзүнө да барабыз. Ремонт керек делет, бирок ремонт биз ипотекага үй алып аткандан кийин бизге ремонту дагы керек деген кардалар бар. Бирок квадратты сатып алыңыздар дейбиз. Себеби ремонт жыл өткөн сайын баягы модасы кетиши мүмкүн, сиздерге жакпай калышы мүмкүн. Квадратыңыз болгондон кийин эле сиз оңдоп түздөп аласыз. Ошол мекендештер Кайратбек байке менен Зарина эжекебиз да куттуктап коюңуздар. Ким дагы үйдү максат кылып, ниет кылып жүрсө, сиздер дагы жетиңиздер демекчимин. Бүгүн 20 август кардарыбыздын ачкычыны тапшырганы келди. Дал ушул 5 этажный домдо жайгашкан. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. За капремонт, да? Мекендештер, бүгүн 5 август үйгө келдик. Кардарларыбыздын сделкабыз болсо 5 августта өткөнү, 5 августта болду, бүгүн 20 август.
20 августта ушинтип үй бүлөлөрү менен келип ачкычыны тапшырып бүттүк. Кайрат байке, Зарина эжеке, сиздерди биздин компаниянын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Үйлүү болушуңуздарга. Бул үйгө мекендештер кичине узун убакыт кетти, себеби кээде ойлогондой болбой калат чындыгында. Одобренияга убакыт кетти, үйдүн документи бирок тез эле чогулду. Өзүңүздөр видеону көргөндөй эле ремонту жок. Бирок ремонттон корккон жок биздин кардарлар. Кайратбек байке, айтыңыз, эмне үчүн Россиядан турак жай алгыңыз келди? Турак жай алыштын себеби биз акча инвестиция кылайлы дедик. Ушул нерсени тандадык. Акчабызды топтойлу деп бир 15-17 жылдан бери жүрөбүз. Москвада башка квартираларга да акчаны берип атабыз. Ошол акча өзүбүзгө калсын деп. Анан регистрацияда проблема болуп калды. Россияда дагы канча жүрөбүз, ошого аракет кылып үй алдык. Силердин жардамыңар менен. Биз кайрылганбыз 15 январда. Бир аз чозулуп калды. Себеби документтер менен кичине проблема болуп калды өзүбүздө. Эки жактан тең аракет болду. Булар да аракет кылып, биз да аракет кылып, Кудай берип, мынакей насип кылган экен. Бүгүн күлүштү алдык. Зарина эжеке, сиз дагы сөз кошуп кетиңиз, себеби үй бүлөдө негизи семья аракет кылса, иштин жүрүшү дагы ошол да, себеби кээде консультацияга келгенде жолдошу келет, жубайы жакшы укпайт, анан ортодо дагы бул ишке дагы тоскоолдук берет. Бул учурда биздин ситуациябызда Кайрат байке дагы аракет кылды, Зарина эже аракет кылды, себеби бири-бирин поддерживать этти. Зарина эже бөлүшүп кетиңиз, кандай болду баары? Саламатсыздарбы? Рахмат, бизге ушинтип сиздердин агенттигиңиздер аркылуу биз үй алып атканыбызга кубанычтабыз. Биз сиздерге ушу январь айында кайрылганбыз. Январь айынан бери ушу кичине проблемалар менен мына биз бүгүнкү күнү ушу үй алып отурабыз. Азыр кубанычыбызда чек жок, аябай сүйүнүп турабыз. Кандай десек эми биз үйдү алып атканда ошо жолдошум айткандай эле ошо инвестиция кылалы биринчиден, анан экинчиден ошо регистрация жагынан дагы экөөбүз ойлонуп келе ушул чечимди кабыл алганбыз, үй алалы деп. Кудайга шүгүр, Аллахыма шүгүр, азыр мына жетип аябай сүйүнүп отурабыз. Эми кыйынчылыктар болду, билебиз го. Биз кээде сага звонок кылып, сага капачылык кылгандай болуп алдык, кечиресиңер. Жок. Эми болот баары, жумушта болот го. Азыр мына жетип сүйүнүп отурабыз. Үйүбүз метрого жакын, Кудайга шүгүр. Азыр жолдошум экөөбүз жакын эле келип калдык. Ошо жолдошумдун бир туугандарын да бизге поддержкасы аябай жакшы болду. Аны дагы айтып кетпесек болбойт. Себеби эми ар бир ишке 2 адамдын, 3 адамдын, 4 адамдын себеби менен ошо алынат экен да, бирине жасалат экен да, бир кишинин нерсеси жетпейт экен. Ошо мен жолдошумун азыркы ошо сиздердин прямой эфирден, ошо немеңиздерден пайдалана, жолдошум дагы ошо үй бүлөлөрүнө, бир туугандарына мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошо бизди колдоп, жолдошум экөөбүздү алыңыздар деп бизге жакшы поддержкаларды беришти. Кыргызстандын жарандыгы менен ипотека алганга болот экен, ишендиңиздерби? Ооба, ишендик. Официальный жумушуңуздар бар. Кыргызстандын жараны кардарларыбыз официальный жумушу бар. Одобрениясы кичине көбүрөөк чыкты, бирок азыр ставкалар бийик, чындыгында, бирок төлөгөнгө ыңгайлуу, баасы өтө кымбат эмес, 5.550.000-гө түштү. Баштапкы төлөмү жок. Үй эң башкысы негизи биз баарын эле айтабыз ремонтуна. Карабаңыздар, азыр дагы сүйлөшүп отуруп, где-то бир косметический ремонт кылып, бир 500.000 кылса, башкача квартира болуп калат. Буну дагы буюрса көрөбүз. Алган үйүңүздөр майлуу сүтүү үйлөрдөн болсун, анан көрүп жаткан мекендештерге балким сунуштар болсо дагы бөлүшүп кетсеңиздер, балким каалоо тилек айтсаңыздар дагы болот. Биз орусча айтканда прилагать этет элек. Ошо кеже недвижимостька барып кайрылсаңыздар болот, эгер ниеттеген болсо. Самое главное ниеттен экен, бар жок нерсе. Биз ниет кылдык эле, мына 6-7 ай мурда биз пландарды кылып, ниет кылдык эле, мына Аллага шүгүр, ушу ниетибизге жеттик. Пример айтсак, азыр инфляция жүрүп атат, жылдан жылгачы. Быйыл 5 миллион болсо да 5-6 жылдан кийин бул үйлөр дагы кымбат болот. Акчаны чогулта албайсың, бирок 5 миллиондучу.
ушул жака инвестиция кылып, Кудай кааласа, ушуну максаттарды койдук эле. Ошо силер дагы ошол максаттарыңа жеткиле. Ниеттериң болсо, KG недвижимостька кайрылыңыздар. Эч кандай эме жок. Булардан бизге бир жаман нерсе болгон жок. Булардан биз наоборот, булардан биз үлгү алдык. Документация, башка нерселерденчи. Булар бизге поддержка кылып атты. Булар аябай аракет кылды. Мына Кудай каалап, ушулардын себеби менен, Алланын себеби менен ушу үйлүү болуп отурабыз. Силерге да ийгилик баарыңарга. Зарин эже, сизден дагы бир эки сөз болсун. Биз дагы ошо кыргыз элиме Москвада иштеп аткан кыргыз журттарыбызга айткыбыз келет. Ошол KG недвижимость аркылуу үй алсаңыздар болот, ишеничтүү. Бирок эми болот кыйынчылык. Ар бир нерседе болот да кыйынчылык. Ошол кыйынчылык аркылуу үйлүү болот. Эми бир адамга кейде силер аркылуу бир айда деле алып калып атышпайбы болот. Ал деген баягы неме пешене деп коет. Биздин пешенебиз ушул экен. Биз ага неме кылбайбыз. Кудайга шүгүр. Ошо биринчи ошо Алла Тааланын буйругу насиби менен, экинчи ошол Алла Таалам сиздерди себеп кылып бизге жөнөттү. Ошо сиздердин компания аркылуу биз алдык. Рахмат. Ошо сиздердин компанияңыздарды мен айткым келет. Кыргыз журттарыбызга, иштеп аткан жарандарыбызга ушул компания аркылуу үй алсаңыздар болот. 100% ишеничиликтүү. Бизге документ жагынан дагы башка бардык документация жагынан жардам бердиңиздер. Рахмат чоң. Мен сиздерге 100% ишене алам. Ошо мекендештер дагы бир мекендешибиз турак жайлуу болду биздин агенттик аркылуу. Сиздер дагы аракет кылып көрүңүздөр, сиздер дагы турак жайлуу болуңуздар.